Салам мекендештер, арбаңыздар. Біз азыр Россия жергесінде Питер эл аралык форумда жүрөбүз. Кудай буюрса Россия Федерациясынын президенти Владимир Владимирович Путин да бул жерде азыр сүйлөйт. Бирок бүгүнкү жаңылык бул жөнүндө эмес, жаңылык болсо жашынакай кыргыз саясатында абройлуу иш болду. Бул иш-чара Америка Кошмо Штатында Бириккен Улуттар уюмунун ичинде болду. Кыргызстан, Кудай буйруса, 2 жылга Бириккен Улуттар уюмунун туруктуу өкүлдөрүнүн өкүлү болуп 2 жылга дайындалды. Бул геополитикада, геосаясатта эң чоң жетишкендиктердин бири. Мен ушул президент Садыр Жапаровдун жетекчилигинде жана биздин министрибиз Жээнбек Кулубаевдин жемиштүү жыйынтыктуу ишинин натыйжасында бүгүнкү мына жеңишке ээ болуп атабыз. Бул 185 мамлекеттин арасынан 142 добуш алыш бул эң чоң жетишкендик деп ойлойм. Кыргыз дипломатиясында, Кыргызстандын тышкы саясатындагы мына бүгүнкү күндөгү өзүнүн деңгээлин көрсөтүп атат. Кудайым бурса биздин дипломаттарыбыз, биздин ушул тышкы саясатта эмгектенип келаткан адистерибиз өзүлөрүнүн деңгээлин көрсөтүп, өзгөчө биздин ошол Нью-Йорк шаарында жайгашкан өкүлчүлүгүбүз өзүнүн да жемиштүү ишин көрсөтө алды. Дагы бир жолу мен чын жүрөктөн ушу кыргыз элибизди, кыргыз мамлекетибизди ушундай абройлуу Бириккен Улуттар уюмунун Коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес өкүлү катары Кыргыз Республикасы 2027-2028 жылдары шайланды. Биз эми Кыргыз Республикасы дүйнөнүн дөша болгон мамлекеттери менен тең ата сүйлөшүп, өзүбүздүн ойлорубузду ушу дүйнөлүк аренадагы болгон Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясында кеңири дүйнөлүк коомчулукка жеткирип турабыз. Ошондой эле дүйнөлүк коомчулуктун болгон көйгөйүн дагы чечүүгө биз өз салымыбызды кошобуз деген мүмкүнчүлүктөр бар. Азыркы президенттин жетишкен эң чоң жетишкендик иштеринин бири бул геосаясат Кыргызстанды өнүктүрүүгө абдан чоң жардам берет. Ошондой бир аябай жакшы жаңылык болду. Ал жерде соц тармактардан баарыңар күбө болдуңуздар. Тышкы иштер министри катышты, Америка Кошмо Штатындагы элчи Эдил Байсалов катышты, Аида Касымалиева катышты, Руслан Казакбаев катышты. Негизинде Кыргызстан өнүгүп, дүйнөлүк саясатта өзүнүн ордун алып келатат. Бул Орто Азияда тарыхта биринчи жолу болгон нерсе. Жакшы жаңылык болду. Бул миграция жөнүндө эмес, кичинекей саясат жөнүндө, Кыргызстандын аброю жөнүндө. Көрүшкөнчө. Урматтуу мекендештер, Кыргызстанга барыбыз эле тыйын которобуз, бирок ошону утуш менен которуңуздар. Компаньон банкы 1 миллион сомду акция катары уюштуруп жатат. Ондогон техникалык белектер жана утуучуларга 100 000 сомдон байге катары 20 марттан баштап 30 июнга чейин акцияга катышууну чакырып жатат. Эң негизгиси компаньон банктын приложениясынан тыйынды алыш керек же отделениясынан тыйынды алыш керек. Кимдин көлөмү көбүрөөк болсо, ошо 1 миллион рубльдик утуштун ээси болуп калат. Баары эле которосуздар, утуш менен которуңуздар.